электр ишканасынын кылмыш жасаган 17 кызмат адамы камакка алынган. Кылмыш иштер боюнча 17 кызмат адамы. Ушул энергия тармак боюнча иштеген кызмат адамдары. Эми алар кимдер? Жана эмне үчүн камакка алынып, канча акча төлөгөндү айтып берем мен силерге. Чыгыш электр акционердик коому боюнча 6 кызмат адамы камакка алынган. Алар камакка алынгандан кийин мамлекетке 19 миллион 32 миң 175 миң сом төлөштү. Алар кимдер? Чыгыш электр акционердик коомунун Нарын филиалынын мурунку директору Жума Кадыров, Нарын филиалынын директорунун мурунку орун басары Абылгазиев, Тянь-Шань райондук электр тармактарынын башчысы Баяманов, Тянь-Шань райондук электр тармагынын башчысынын орун басары Кубанычбеков, Тянь-Шань райондук электр тармагынын мурдагы башчысы Наркеев, Тянь-Шань райондук электр тармагынын башчысынын мурдагы орун басары Токсумаковтар бул чыгыш электр кылмыш иши боюнча камакка алынышып, жана айтканымдай 19 миллион сомдон көп акча мамлекетке кайтарылды. Экинчи кылмыш иши боюнча, бул түндүк электр кылмыш иши боюнча 3 кызмат адамы камакка алынышкан. Алар мамлекетке келтирилген зыяндын 14 миллион 504 миң 560 сомду кайтарышты. Түндүк электр коомунун башчысынын директору мурунку орун басары бул Жаныбаев, Жайыл райондук электр тармагынын башчысы Бакиров жана Бишкек райондук электр тармагынын башчысы Сагындыковтар камакка алынышкан. Үчүнчү ишибиз боюнча Ош электр ачык акционерлик коом боюнча 7 кызмат адамы камакка алынып, 16 миллион 356 миң 738 сом мамлекетке кайтарылган. Кимдер кармалды? Ош электр ачык акционерлик коомунун мурунку директору Даминов, Өзгөн райондук электр тармагынын мурдагы башчылары Жусуев жана Күрөнүп, Ош энерго сатуу ишканасынын мурдагы жетекчиси Кадырбердиевдер, ошондой эле Өзгөн райондук электр тармагынын башчысынын мурдагы орун басары Камалов, Ноокат райондук электр тармагынын мурдагы башчысы Алимбеков жана Ноокат райондук электр тармагынын башчысынын мурдагы орун басары Ташболотовдор камакка алынышкан бул иш боюнча. Ал эми 4-нчү кылмыш ишибиз боюнча азыркы учурда Жалал Абад электр бул 4-нчү ишибиз акционерлик коомунун мурдагы башкы директору Маматканов камакка алынган. Тергөөнүн жүрүшүндө чыгыш электрого келтирилген 19 миллион 32 миң сом зыян толугу менен ордуна кайтарылды. Түндүк электродо 39 миллион сомдон 14 миллион 504 миң 560 сом кайтарылды. Ош электронун 134 миллион 402 миң 234 сомдон 16 миллион 356 миң 738 сом өндүрүлгөн. Бул боюнча жалпысынан жана айткандай 17 адамга кылмыш иши козголуп, мамлекетке 49 миллион 893 миң 473 сом мамлекетке кайтарылды. Чыгыш электр ишканасынын 6 кызмат адамы кылмыш жоопкерчиликке тартылып, учурда соттун кароосуна жиберилип, кылмыш иши соттун кароосунда турат. Калган иштер боюнча бүгүнкү күндө жана айткандай кылмыш иштин тергөө аракеттеринин көлөмү аябай чоң. Ошого карабай тергөө аракеттери жүргүзүлүүдө жана тергөө аракеттери аягына чейин жакындап калды. Алар жакын күндөрдө аягына чыгып соттун кароосуна жиберилет.